بسم الله الرحمن الرحيم. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах табарак ва таала баарыбыздын жүрөктөрүбүзгө бекем иман берсин. Алланын өзүнү, анын пайгамбарыны сүйүүдү насип этсин. Аллах жана пайгамбар сүйгөн амалдарды кылуу насип этсин баарыбызга. Кудайым буйрса бүгүнкү темабыз ан-насма мубарака. Берекелүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сыпаттарынан баштайбыз. Маламихин наби саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбардын тышкы көрүнүшү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзгөчө сыпаттары. Кана расул мутавасситу тул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам орто бойлуу болгон экен. Ла тастаксируху байна тул ва ла тастаутилуху байна ал-кисар. Узун адамдардын арасында өтө узун көрүнбөйт экен, кыскалардын арасында кыска көрүнбөгөн, орто бойлуу. Мутанасикил жасад лейса лаху батн. Пайгамбар денеси өзүгө келбет өтө келишкен, курсагы чыккан эмес экен. Ай сивай садр вал батн. Пайгамбардын көкүрөгү менен курсагы бирдей түз. Асваду шар, чачы өтө капкара экен. Шадиди сивадил лихия, сакалы да өтө капкарагай. Ва ала кулли хал хунака саласа кисас фи сира ашбах ма якун бил васфа сихрия фи васф наби. Кандай болбосун, бир үч аңгемен айтабыз кыссаны, ошол кысса пайгамбарды сыйкырдап силерге сыпаттап бергендей, балки өзүңөргө элестете билесиңер. Ал үч кыссаны билүүдөн мурда бир пайгамбарыбызга салават. Саллаллаху алейхи ва саллам. Ал-ула биринчи. Лирajulun ismuhu Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam деген еврейлерден яхуди болгон киши сыпаттап берип атат. Wa kana min al-yahudil Madina. Мадинада жашаган еврейлерден исламды кабыл кылбаган яхуди киши эле. Аадда шара асила лир-расул саллаллаху алейхи ва саллам ли'арифа сидқ нубувватихи. Пайгамбардын пайгамбарлыгын билүү үчүн 10 суроо даярдап койду. Таврат, Инжилди окуган өтө терең билимдүү киши болгон. Эгер бул пайгамбар болсо мурдагы кабарларды, мурдагы китептердеги нерсени пайгамбардан башка эч ким билбейт деп 10 суроо даярдап койду. Фахаза ибнаху мааху. Баласын жетеледи да, балам жүр. Бул келген адамды бир сынайлычы. Мен 10 сурооду берем. Эгер жооп берсе пайгамбар, жооп бере албаса бул пайгамбар эмес деп. Ва захаба лир-расул ва аввал ма назара ила фи вajhi наби. Баласын жетелеп пайгамбар отурган жерге келди да, пайгамбардын жүзүнө бир карады да, Кала хаза расулуллах. Бул Аллах тааланын элчиси деди. Факала ибнуху. Баласы айтты: Я абата, атаке, лима тасалху. Эмне үчүн сураган жоксуң, 10 суроо даярдаган элең деди. Факала ли ибнихи. Баласы айтты: Я бунайя хазал вajh лейса би вajhin казиб. Бул жүз жалган айта турган жүз эмес. Бул көрүнүш, бул адамдын жүзү, мындан эч жалганды келбейт. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулу деп иманга келди. Асани экинчи сыпат ли Сайидина Джабир ибн Абдуллах. Джабир ибн Абдуллах деген сахаба якул кунту амши фил Мадина. Мадинада бара жаттым эле дейт. Ва анзуру илал камар ва кад иктамал. Мадинада бара жатып, Мадинанын көчөсүндө айга карасам, ай 15 күндүк болуп толгон экен дейт. Ушундай жарык. Сумма акбалар расул. Кийин төмөнгө карасам пайгамбар келе жаттыр. Фажаалту анзур илайхи ва анзур илал камар. Бир айга карайм, бир пайгамбардын жүзүнө караймын. Фа иза расул ахсан фи айни минал камар. Айга карап пайгамбарга карасам, пайгамбардын жүзү айдан да коозураак, айдан да сулуураак, айдан да жарыгыраак экен дейт. Ас-салиса үчүн ли Сайидина Абдулла ибн Раваха деген сахаба, ахаду шураил ислам, исламда шайыр болгон киши, бул акындардан бирөөсү. Фи ахди нубува, пайгамбардын кезинде бул киши акын болгон, өтө шайыр инсан болгон. Ва кад кыйла лаху сиф лана расул. Бул кишини айтты: сен акынсың, пайгамбарды бир сыпаттап берчи бизге деди. Факала иза раайтум расулаллах кад захара мин баид факаанна шамс кад ашракат. Эгер пайгамбарды алыстан көрө турган болсоңор, күн чыкканды ойлойсуңар деди. Ва кыйла анху каанна шамс тажри фи вajhi. Балки пайгамбардын жүзүнөн күн чыккандай болчу эле дейт. Жанагы акынга айтып пайгамбарды сыпаттап бер десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүзүнөн күн чыккандай эле деди.
Fatrat rada эми пайгамбардын төрөлгөн кезде өткөндө айткы төрөлгөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды биринчи Суайба деген кул эмизген. Кожоюнуга барган кезде сүйүнчүсүнө аны боштондукка чыгарды. Башкача айтканда пайгамбар төрөлүүдөн баштап, бүгүндөн баштап инсан инсанга кул болбойт, балки бардык инсаният Аллага кул болот деген пайгамбар эле. Канат ли Курайш ада тарбиятл атфал. Курайштардын бир балдарды тарбия кылуу адаты бар экен. Мин ба'дил улада фил бадия, төрөлгөндөн кийин балдарыны жайлоолорго, айылдарга берип берет экен. Ва залика лиянша атфл фил амакин al-maftuha al-wasi'a bihawaiha an-naqi. Эмне үчүн десе, кенен, абасы таза, өтө экологиясы таза жерлерге балдарды берип берет экен. Ва бу'дха анил талавус, ошол эле кезде шаардагы бузулган абалардан алыста тарбия болсун дейт экен баланы. Ва атфална фи айямina hadhihi mahrumin min misli hadhihi. Бүгүнкү күндө көптөгөн жаш балдар ошо араб мамлекеттерде да, Меккеде да бул нерселерден насипсиз калган. Муну буйрган эмес. Быйыл азыр шаарда бардык машинелердин чыгарган, абаны бузган, ошондой экологиянын бузук эмелеринде тарбия көрүп атат. Вализалика хаббаза лау харажна би абнайна марра куллу усбу ау куллу шахр. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, кандай жакшы болот шаарда жашаганда да балдарыбызды жок дегенде bir ayda bir, 15 күндө bir жумада bir балдар менен мындай природага чыгып, жаратылышка чыгып, жакшы абада балдар менен бир аз көнүгүп, ойноп, таза абаны алып келүү. Лиянталик ал-аулад ва ямраху ва янзij numуhum wal aqli wan nafsi. Балдардын акылы жана психологиясы ошондой жаратылышка чыкканда жакшы өсөт экен. Факанат мурдиат al-badiyya, ошо жайлоодон келген эмизе турган энелер дайыма атасы бай, атасында колунда бар адамдарды издейт экен. Эмне үчүн десе, келишип туруп атанан акча албайт экен. Баланы эмизген үчүн договор болбойт экен. Айылдан келген, жайлоодон келген энелер балдарды атасы байлыгына карап, бирок атасы ошо баланы тарбия кылган үчүн, эмизген үчүн чоң-чоң белектер берип жүрөт экен. Договор кылбастан эле жакшы белектер менен баласын эмизген энени көп сыйлайт экен. Шаардан көп нерселер жөнөтүп турат экен. Ошондуктан Бани Саад уруусунан аялдар көп келди. Меккеге келген кезде бардыгы эле ушул жерде Мухаммад деген жетим бар десе, келди да, мунун атасы кайдысы, атасы өлгөн, эч ким албай кете берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды эч ким албай койгондон кийин Халима Саадия, Халима деген өткөндө айттым, жумшак деген сөз, Ас-Саадия бактылуулук, бакыт деген уруудан келген Халима эне эч бала таппагандан кийин айласы жок кайра келди дагы, ошол жетим баланы алды. Аны багып жаткан энеси Амина энебиз эди. Тaqulu Sayyida Halima, Halima энебиз айтат. Fa indama udtu wa qasastu ala zawji, kүйөөмө келдим да, эч бала таппагандан ушуну алдым дедим дейт. Башка жок экен, айла жок. Wa qasa ala zawji khayru tifl yatim qala li ma araki illa khast nasma mubaraka. Kүйөөм баланы карап туруп, берекелүү баланы алыпсың деди. Бул берекелүү наристен алыпсың деди. Summa taqul fama hamaltu hatta aqbal ala sadi, баланы алыш менен оң эмчегимден эмип баштады дейт. Эмиз үчүн өзү да төрөгөн болуш керек. Өзүнүн баласы сол көкүрөгүнөн эмип баштады. Пайгамбарыбыз дайыма оң эмчегинен эмет экен. Халима Саадиян эч качан эмчектеш бир тууганын акыны эмбейт экен. Бирөөнүн акыны өтпөйт экен. Wa aqbala waladi ala sadi al-akhar, балам экинчи көкүрөгүмдөн. Wa inda, бул жерде бир айта турган нерсе, Халима Саадия топтолгон аялдар менен жанагы өздөрүн жайлоодон келе аткан, айылдан келе жаткан кезде Халима Саадиянын төөсү, улоосу эң арык, ачка калган, эң артта адамдарга жетпестен кыйналып келип, баягы жакшыраак байдын баласыга жетпей калган себеби улоосун ачар эле. Бергилер келип, эң жакшынакай атасы бай эмелерди алып койгон. Кайттык дейт. Wa kanat qahila, ошол жылы биздин жайлоо айылдарыбыз өтө кургакчылык. Wa aghnam la tudir laban, койлорубуз эч сүт бербейт эле дейт. Алар койдун сүтүн, эчкинин сүтүн көмө ичишет. Liqillatil mara'i wa jifafiha, биздин жайлоолордун кургап калгандыгынан жана жайлоодо чөп өспөгөндүктөн. Fa iza aghnami tadur laban bikasra, Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem жана баланы айылга алып келиш менен менин койлорумдун эмчектеринен сүт агып баштады дейт. Hatta qala
ошо айылдагы жайлоодогу адамдар ушундай деп калды: "Эй балдар, силер да койлоруңарды баягы Халиманын балдары кайда бакса, ошол жака багып келгиле. Эмне үчүн Халиманын үйүндөгү койлор баары сүттөр агып атат, силердин багып келген койлордо сүт жок. Ошонун жайлоосуна, ошонун айдаган коктусуна багып келгиле" деп калды дейт. وتحكي سيدة حليمة عن النبي أنه كان يشب شابا. Halima Saadiye aytат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөкөй бала 3 айда чоңоюлса, жөнөкөй баланын 3 айлыгы Пайгамбар 1 айда ошондой чоңойот эле. Пайгамбар 3 айда 6 айлык баладай болуп калды дейт. Якбур бисура, Пайгамбар тез чоңойот эле. Фаиза тажавазна заман иля фатх, эми келгиле, бир аз алдыга өтүп турабыз. Ушул жерде бир 50 жыл алдын кетип калалы, кийин кайра кайтабыз. Бир аз алдын өтсөк, Пайгамбар тажавазна заман иля фатх Макка ва наби фил хамиса вал хамсин, Пайгамбар 50-55 жашында ки Меккеге келет, Меккеден көчүп кетет Мадинага, Мадинадан кайра Мекке 55 жашында келген кезде ра имраатан ажузан табтасим лаху, ошо Пайгамбар Меккени фатх кылып келген кезде карыган бир аял, карыган кемпир Пайгамбарды карап жылмайып Пайгамбарга жакындап келатты. Башкалардан башкача карайт мунун көз карашы. Ватанзур илейхи назарат тахталиф ан назарат бакиятин нас, башка адамдардын карашынан бул аялдын көз карашы өзгөчө. Факала наби, Пайгамбар: "Мен хазихи?" Бул ким деди, мага өтө башкача карап аткан деди. Факала лаху хазихи мурдиату Халима Саадия. Бу сизди эмизген Халима Саадия деген кезде Пайгамбар чуркап келди. Фатахалла важ, Пайгамбардын жүзү кубанып кетти. Вакала умми умми, энем деп жанына чуркап келди. Вахала абаатаху, Пайгамбар үстүндөгү чепкенini чечти. Ва фарашаха лаха, жанагы эненин астына салды. Литажлас алайха, отуруң деди. Вакала линнас дауни ятакаллам маахум бисаатан. Жөн койгулачы, бираз энем менен отуруп сүйлөшөйүнчү, энем менен маектешейинчи деп элестеткин. Фатх Макка болгон күнү өтө оор күн. Башкача айтканда мындай силерге мисал катарында 7 апрель күнү кандай оор күн болду бизге, ошондой болду Меккеге мусулмандар кирген күнү. Ошондой оор күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам энесин сыйлап, энеси менен отуруп, токто андай мындай башка эме болгон жок. Дауни атакаллам ма умми саатан, койгулачы, 1-2 саат энем менен сүйлөшөйүн. Ва кала ба'зум лaqad dalla an-nabi yanzur ilayhi wa yabtasim. Пайгамбар сүйлөшкөн сайын эркелеп, жана энеге 55 жаштагы кишини элестеткин. Пайгамбар аны эненин жүзүнө караган сайын күлөт, кубанат. Кубаныч көз жаштары Пайгамбардын жашынан тамып атты. ونلمس وفاء النبي لسيدة حليمة في غزوة حنين. Дагы Хунейн деген бир салгылашы болгондо Пайгамбар энеге болгон жакшылыкты ушул жерде көрөбүз. Хунейн деген кийинчерээк, Фатх Маккадан кийин да Хунейн деген бир салгылашы болот. Ошол жерде мусулмандар желген кезде ошол жердин олжолорун мусулмандар бөлүп алат. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды жыйнайт дагы, келгиле Хавазан деген уруудун олжолорун алардан эмне алган болсо кайтарып берели дейт. Пайгамбар өзү кайтарып берет. Эгер кааласаңар кайтарып бергиле, мен баштайм деп Пайгамбар өзү кайтарып бергенде, кээ бир инсандар кайтарып бербейт. Пайгамбар кайтарып бербегендердин да төбөсүн коюн сатып алып, баягы Хавазан деген урууга кайтарып берет. Ошондо сахабалар сурашат: "О Аллахтын элчиси, эмне үчүн мындай кылдың?" деген кезде, булардын арасында менин эмчектеш бир тууганым бар дейт. Ошо бир тууганыма жакшылык үчүн баягы мен унуткан жок. 2-3 жашындагы жакшылыкты унутпастан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тифлил ятим. Кайра таймазга кайтабыз. Жетим наристе. Сафар Абдулла ибн Абдул Мутталиб ба'да зиважихи мин Сайида Амина бинт Вахб. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасы ким эле? Абдулла. Абдулла Аминага үйлөнгөндөн кийин элдерде кыйгырык болду. Карвандар тамак үчүн, оокат үчүн келгиле карвандар Шам мамлекеттеринде соодагерлер жөнөдү деген кезде 1-2 ай жашагандан кийин Абдулла эң таттуу күндөрдө жаңы үйлөнгөн келинчегин таштап, келечек ошо келин аялымды жана үй бүлөмдү адал эмгек менен багайын дейт да соодага чыгып кетет. Шам мамлекеттери, Шам дегенде Сирияны түшүнөсүз, жана Сириянын айланасындагы мамлекеттер. Фамарада фил Мадина, соодадан келгенден кийин бир канча убакыт өттү, соодагерлер, карвандар келди, карвандан соодагерлердин арасынан бирөө келбей калды. Ал келбеген ким? Эмне үчүн келбеди? Ал Абдулла Мадина Мунавварага келген кезде өзүнүн тайке журту, Меккеден 500 километр алыстыкта турат. Өзүнүн тайке журтуга келгенде Абдулла ооруп калды. Ваштада бихил марад, өтө катуу оорду. Ва мата, ошол жерде өлдү. Ва набию фи батни уммихи,
Ал атасы өлгөн кезде пайгамбар кайсы жерде эле? Эненин курсагында эле. Бир риваят 6 ай дейт, бир риваятта 2 айлык бала эле. Вадуфина Абдулла фил Мадина, атасы Абдулла бала төрөлүлек эненин курсагында, эненин аялдардын өзүнүн күйөөсүнө айта турган эң жакшы сүйүнчүсү, ал келечекте сен ата болосуң. Мына боюмда, курсагымда бала кыймылдап жатат дегенди айтам деп өтө күтүп атты эле. Аминага хабар берем деди, бирок Аминага суук хабар жетти андан мурда. Күйөөсүнө жакшы хабар айтмакчы да, бирок ал жаман хабарды укту. Ал Мадинада Абдулла көмүлдү. Эмне үчүн фил Мадина? Литакуна хунака иддат асбаб. Атанын өлүп калуусу бир себептер бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды кийинчерээк пайгамбар ошого даярданыш керек эди. Пайгамбарлыкка оорлук кыйын баъдазал фил Мадина. Эмне үчүн Мадинада? Кийин пайгамбар келечекте Аллах табарак илмиде Мадинага көчүп келиш керек эле пайгамбар. Фафиха кабраби. Ал Мадинада атасынын мүрзөсү жана тайкелери ошол жакта. Ва хази кама якулу улама. Алымдар, ислам уламалары айтат, а'ла даражатыл ютум, жетимдиктин эң бийик даражасы бала төрөлүлек кезде атасы өлсө. Атасын эркелеп, атасынын кучагына батып, атасынын сөзүн угуп, атасы менен жүрүп, кийин өтүп калганда ал да жетим, бирок ал эң жогорку даражадагы жетим эмес экен. Жетимдиктин эң жогору даражасы атаны көрбөй калган, атадан кийин төрөлгөн бала. Наша ан-наби саллаллаху алейхи ва саллам Сариан кама тaqulu Sayyida Halima Saadiya. Halima ene öz айткандай пайгамбар тез чоңой баратты. Ва хува махрум мин худнаби ва хананихи. Бирок канчалык тез чоңой болсун, ал атанын мээриден, атанын кучагыдан пайгамбарга насип кылган жок. Ва ма залик нараху бa'da залик. Бирок атанын мээрин, атанын боорукердүүлүгүн, атанын кучагын көрбөгөн пайгамбар сахабаларга айтчу эле, мен силерге ата катармын. Мен силерге ата ордудамын деп, пайгамбар ата болуп көргөн эмес. Атанын мээрин көрбөсө да сахабаларга кандай атадай мээримдүүлүк берет эле. Вал ажиб аннаху кана яхну алейхим фи'лан. Буга бир мисал келтирели да. Пайгамбар атанын мээрин көргөн эмес, бирок сахабаларга не дейт эле? Мен силерге ата ордудамын деп сыйлайт эле. Ва кана Sayyidina Zayd ibn min as-sahaba. Zayd ibn Harisa деген бир сахаба бар эле. Пайгамбарга аны Хадича энебиз берген эле. Пайгамбардын жанында кызмат кылып жүргөн Zayd сахаба. Аны кийинчерээк Zayd Мухаммадтын баласы деп коет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мин шиддати тааллуқур расул бихи. Пайгамбар өтө каттуу сүйүп калгандыктан Zaydты күндөрдүн бири вазата марра жаа Sayyidina Zayd. Күндөрдүн бири пайгамбар Мадинада отурганда Zayd бир сапардан келип эшик такылдатып калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам баласынын аялынын эшик такылдаткандарын да билет эле. Ким кандай такылдатат. Zaydтын эшик такылдаткан кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үйүндө чечинип, киндиктен жогорусу да кийим жок эле. Пайгамбар баласы келгенге кубанып, Zayd келди деп үстүгө эме кийбестен чуркап чыкты. Ошо бойдон. Чуркап чыкты да Zaydты кучактап, Zaydтын чекесинен өп, кучактап, көзүнүн ортосунан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Zaydты өптү. فعندما سمع طرق زيد أسرع وخرج في استقباله دون عباته واحتضن وقبله بين يديه. Өчө кучактап, жыттап, чекелерден өптү. Бүгүн канча аталар балдары келгенде ушундай кылабыз. Деги эле балдарыбыз ошентип эркелетебизби? Балаңыз келип зонок басканда ошентип чургап чыгасызбы? Пайгамбар элестетиң, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам киндигинен жогоруда кийим жок. Башкача айтканда шымчан отурган экен үйдө. Кийим кийбестен чуркап чыгып, баласынын, бул бакма бала, бирок шариатта бакма бала болбойт. Түшүктүбү? Пайгамбар бул Куранда түшөлөк кезде ал кезде. Ага чейин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аны балам деп жүрөт, бул келечекте эмне үчүн балам дегени келет. Ва куллу ман арада мухаббатан наби, кимде ким пайгамбарды сүйөм десе, сахабалар сүйөм дегендей сүйсө, фа алейхи яфала афали сахаба, алар сахабалардын кылган кызматын кылсын. Сахабалар аракет кылгандай, сахабалардын курмандыгындай, сахабалардын Аллах үчүн, пайгамбар үчүн кандай кызмат кылгандай кылса, өзүнүн эң баалуун башка нерсесин берген кезде сахабаларга ошо пайгамбарды сүйүү мүмкүн. Зата марра харажат ба'зу банатил ансар. Күндөрдүн биринде Мадинадагы кичинекей кыздар, наристе кыздар, балагатка жетиле кыздар ойноп чыкты дагы ырдап атыптыр. Нахну банати бани Наджар, я хаббаза Мухаммадан мин жар.
Biz Najjardın kızlarыбыз, kандай baktılыбыз, bizdin koşnabız Muhammed dip. Faqala lahunna nabi payg'ambar keldi da atuhibbunani meni yaxshi ko'rasizlarmi dedi kichkina qizlarga. Faqulna na'am bardi qizlar o var Rasululloh sizni suyamiz yaxshi ko'ramiz. Fa akhadha ru'usahunna bayna katfayhi wa huwa yaqul payg'ambar bardi qizlarni quchoqladi da kichkina qizlarni. Allohu ya'lamu anna qalbi yuhibbukun. Allah bilet, Allah guvoh, mening de yuragim sizlarni yaxshi ko'radi, men sizlarni suyam dedi. Wa min ba'di miladihi yu'khaz ila al-badiya amayn lirada. Payg'ambar törelgönden keyin 2 yil janagı jaylowda emizildi. Wa ba'da zalik andan keyin payg'ambar sallallohu enesi menen kelip yaşadı. Enesinin atasından 5 qo'y jana bir xizmatker qalgan. Xizmatker Umma Ayman degan ayal. 5 qo'y Umma Ayman jana enesi. Wa indama balaga 6 sanawat payg'ambar 6 yoshga to'lg'anda taqarraru man ta'khuza li ziyarati qabri abihi fil Madina 6 yoshga to'lg'anda enesi balamdı atasının mürzösüge ziyaret qilib barayın dedi Madinaga. Enesi shunday chechimga keldi da al 500 kilometr alыс. Ma'atifli waliyasl arhamahu fil Madina bir atanın ziyaret qilib emas, oşol jaqdagi taykelerini de ziyaret qilib taykelermen tanıştırıp kelu üçün. Wa kana hada awwal safar lin nabi bul payg'ambardın birinchi jolu safarga chiquvsili. Zahaba ila al Madina wa huwa tiflun yatim Madinaga barganda payg'ambar yetim bala ele. Wa ba'da zalika ya'ud ilayhi ba'da 50 sana muhajiran keyinchalik 50 yıldan keyin 6 yoshda bardı keyin 44 yıldan keyin hicrat qilib keldi Madinaga. Muassil li davlat islam fiha keyin islam mamlakati şu Madinada kurdu. Wa zata marra qala li sahaba payg'ambarimiz kunlardan birinde Madinada yurgan kezde bir mürzönün janına keldi. Ha huna qabr abi mana atamның mürzösü. Muna atamның mürzösü dep oşol jerde kança payg'ambar iyladi. Muna atamның mürzösü uşul dep. Andan keyin janında bir quduktan çıkan su var eken, mo jerde suga çömülgöndü үйрөнгөнмүн dep. Enesi kelip oşol jerde oynatkan eken, үйrötkön eken. Wa ba'da intaha ziyara li qabril walid atasının mürzösün ziyaret qilib bütkönden keyin Vasilatur rahim tuğanlar men barıp tanıştı, tuğançılık kıldı. Ta'udul ma'atifliha ene özünün balasını alıp Mekke'ni qarayı jol aldı kayra. Summa yashtadu bihal alam jolda kelejat ene qatты ordu. Wa huma fis sahra enesi jana balası janında Ayman ene qatты ordu. Summa tamut ummuhu amama aynayhi wa huwa fis sadisa min umrihi. Ene balаны quchoqlaydi, eneni ajal quchoqlaydi. 6 yaşında öz közünün aslında enesi qaza oldu. Ya laha lahazat şadida qasiya. Oh qanday qatты or kun. Ala tifl jash bala üçün wa huwa yafqad ummuhu al enesini jo'gottu wa tudfan amama aynay. Enesi öz közünün aldında Ayman'a jardan berip eneni kömdü. Fama faraqa qabr abihi allazi lam yara hatta waqafa yuwaddi'u. Atanın mürzösünden biraz alыс kelbesden ele körbögen atanın mürzösün ziyaret kılgandan keyin erkelep keletkan eneni de o şeyaqa kömdü. Wa tatadaaf alayhi mararatul yutm jetimdiktin aççuluğu dağı oor boldu. Ekinci jol jetim boldu. Wa na'rif shiddati ta'alluqun nabi bi ummihi. Payg'ambar enesiga qanday baylanıp qalganly, qanday enege suyuktü ele, qanday enesi menen bekem ele. Ani bilgimiz kelse uşul angemege bir toktolup kayra temamızga qaytabız. Mawqifun yahkihi wa huwa zahib li fath Makka. Mekke'ni fath qiluu üçün payg'ambar bara jatkan kezde yaqulu ba'dan wasala ila al-mintaqa abwa degen bugun hajga bargandar bilet bayağı ihram baylay turgan jerge kelgende payg'ambar aytat hadis bul. İstazantu rabbi an azura qabri ummi fa azina li. Allah'ım mağa ruhsat bersen enemdin mürzösün ziyaret kılayın dep Allah'dan ruhsat suradım deydi payg'ambar. Allah Teala mağa ruhsat berdi. Fa waqafa ala qabri. Payg'ambar keldi da bir mürzönün janına turdu. Wa zalla yabki wa yabki wa yabki hatta abka kullu man hawlahu. Sahabalar aytat payg'ambar iylay berdi. Payg'ambarın aylanasındağı bardık sahabalar bizdi iylattı payg'ambar deydi. Enege bolgon suyu 6 yaşta qarang. Keyin 50 yıldan keyin enenin mürzösüne kelip payg'ambar iyladi. Sahabalar aytat, payg'ambar oşunday köp iylagandyktan aylanasındağı bardık adamdı iylatты deydi. Wa kullu hadha min al-i'dad rabbani. Atanı jo'gottu, eneni jo'gottu. Bul da Allah Taala'nın kelечekte
баланы bir нерсеге тарбияга даярдап жатат эле. Лиятахаммал алам вал машак, пайгамбар келечекте мындан да оорураак кыйынчылыктарды көтөрүш керек. Милали даъватул ислам, исламга адамдарды чакыруу үчүн келечекте мындан да оор кыйынчылыктар үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошондой кыйынчылык менен тарбия кылды. Ва кана наби ахлан ли хамлил амана, пайгамбар ошо аманатты көтөрүүгө татыктуу болуш үчүн эң оор аманат. Инна арадал аманат ала самавати вал ард. Бул аманатты асман жерге арыз кылсак, асман жер көтөрө алган жок дейт Алла. Инсан көтөрдү. Бул аманатты пайгамбар көтөрүш үчүн пайгамбар ошондой кыйынчылыктан өтүш керек эле. Танзилу фихи каулу табарак ва таала. Бул Куранда кийинчерээк Аллах Тааланын аяты түшөт. Ва рафа'на лака зикрак. О Мухаммад, сенин зикриңди эң жогоруга көтөрдүк дейт. Пайгамбардын ысмын эң жогоруга көтөргөндүгү бүгүн эч жерде ашхаду алла илаха иллаллах деш менен мусулман боло албайсың, Мухаммад Расулуллахны кошмоюнча. Күндөрдүн биринде Жабраил алейхиссалам келет да: "О Мухаммад, Аллах сенин ысмыңды кандай көтөргөнүн билесиңби?" дейт. Дегенде Мухаммад алейхиссалам пайгамбарыбыз Аллах өзү билүүчүрөөк дейт. Ошондо Жабраил алейхиссалам айтат: Аллах Таала айтты: "Ла юзкару исми илля би исмик." Аллах айтты дейт: "Менин ысмым кайсы жерде аталса, сенин ысмың менен гана аталат" дейт. Бүгүн жер шарынын кайсы жерде болбосун, 5 вакыт намаздарда ашхаду алла илаха иллаллах менен токтолуп калбастан ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын зикри аты ошондой көтөрүлдү. Ва кад ямуррул муъмин бил алам вал масаиб ва хува ла ядри. Мусулман имандуу адамдын башынан көп кыйынчылыктар өтөт, оорлуктар өтөт. Бирок ошо мусулман билбейт. Анна варааха хайр, ошо кыйынчылыктын арасында артынан бир жакшылыктар келет экен. Кандай? Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 216 аятында: "Ва аса ан такраху шай'ан ва хува хайрул лакум." Балким силер бир нерсени жаман көрөсүңөр, ал силер үчүн жакшы болушу мүмкүн. "Ва аса ан тухиббу шай'ан ва хува хайрул шаррул лакум." Кээде бир нерсени өтө жакшы көрөсүңөр, ал жакшы көргөн нерсеңер силер үчүн жаман болот. "Валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун." Аллах билет, силер билбейсиңер дейт. Ва ба'дал интиха мин дафнил Энени көмгөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам яуду наби ила Макка ма'ал хадима Айман. Пайгамбар өзүнүн кызматке, энеден калган кызматкер Айман менен Меккеге кайра келди. Ва тазхабу ила байт Абдул Муталиб. Жанагы эненин кызматкери Айман Абдул Муталиб деген чоң атасынын үйүнө жетим баланы жетелеп келди. Иктарабат синнуху мин 90. Чоң атасынын жашы 90го жакындап калган эле. Канча жашта экен? Ва тaqussu lahu khabar maut Sayyida Amina. Бала энеси өлдү деп Айман Аминанын өлгөнүн кайнатасына айтты. Фаяхзунул жад хафидаху рахматан бихи ва шафкатан алейх. Чоң ата мээрим менен, боорукердүүлүк менен жетим небересин кучактап, анын да көзүнөн жаш акты. Ва якфулухул жад ва ла юфариху. Чоң ата дайым кучактап эркелетип жүрдү. Жетим баламдан калган деп. Эч ажырабайт. Hatta innaha kana ya'khudhu fi suhbati wa julasati ma'al kibar Makka. Mekkedеги эң чоңдор менен, аксакалдар менен, лидерлер менен, айыл аксакалдар менен отурган кезде да өзүнүн 6 жаштагы жетим небересин жетелеп алат эле. Мунакашатул умур хамма, зарыл болгон иштерди талкуулаган кезде да пайгамбарды жетелеп алып барат эле. Wa kana yadul hafid ala abaatihi. Пайгамбар ошо чоң атанын Абдул Муталибтин чапанынын этегине отурчу экен дайым. Ва ма кана yazlu alayhi ghayruhu Rasulullah. Пайгамбардан башка эч ким Абдул Муталибтин чапанынын, чепкенинин этегине эч ким отурбайт экен. Бир гана пайгамбар отурчу экен. Ва yasma'una bi hadithil kibar. Пайгамбар чоңдордун, аксакалдардын сөзүн дайым укчу экен. Fataziduhu idrakan wa wa'yan bil umur. Дайым аксакалдардын сөзүн, акылдарын уккан сайын акылына акыл кошулат, көз карашы башкача болот. Ошондуктан урматтуу жаштар дайым аксакалдарды көп угуш керек. Аксакалдарды бай келжип калган деп калат азыр кээ бирлер. Аксакалдарда өтө даанышман сөздөр бар. Алардан акыл насаатын угуш керек. Ва Абдул Муталиб якул ли зуамай Курайш. Абдул Муталиб болсо чоң атасы кээде сыймыктанып ошо Курайштардын улуу аксакалдарына менин бул неберемдин келечеги башкача болот, көрөсүңөр деп койчу экен. Неберемдин келечеги бар, келечекте башкача бир инсан болот. Ва язул наби фи сухбати жаддихи al-atuf leylan wa naharan. Keçe күндүз 24 saat боорукер чоң атасы менен бирге болот. Hatta wasala ila samina min umrihi 8 жашка жеткенге чейин. Wa huna yatazawwaq mararat al-yutim li marra salisa. 8 жашка толгон кезде 3-чү жолу жетимдиктин даамын кайра көрдү. 8 жашка толгондо чоң атасы каза болду Абдул Муталиб.
Wa tantaqil kafala ila ammiha Abu Talib. Andan keyin atasının bir tuğanı baykesi Abu Talib'tin uyuna keçip bardı jetim. Hurmanu yufajjiru yanabi'ur rahma. Özüge nasip kılgan yok. Atanın meri, çoğ atanın biri koşağa karabastan meyrimdi en boğruker paygambar. Hurmatlı Müslüman bir suro sizlerge. Uşunday kara, törelilik kezde atası ötüptür. 6 yaşta enesini joğottu. 8 yaşta çoğ atanı joğottu. Öte kıyınçılıklar bolup ötedi. Uşunday törelgen bala, uşunday ösken bala, kelecekte kanday ösüp çıkat. Çoğaygonda kanday adam bulut. Al koğumçuluktu jaman körgön, egoist, jeke özünü süygen, başkalarga düşmanlıkты kalıgan adam bolup çoğayış gerek kede. Biroq bunun biri de paygambarda bolgon jok. Paygambar sallallahu ala kulli hal inne şey min zalik lam yahdus munday bolgon jok. Atanı jogottu, eneni jogottu, çoğ atanı jogottu. Laqad nasha'a wa yanabi'ur rahma tatafajjar min jawanibih. Paygambar uşunday çoğoydu. Paygambardın bardık tarabıdan, tarmağıdan paygambardan bir gana meyrimdilik, boğrukerdilik çıgat ile. Paygambar ötü içi oruйт ile kim üçün? Butqa sıyıngandarga, alardın imanга kelbegendigi üçün. Ve yahzan huznan şadidan li zalalihim. İmanга kelbegen adamlar üçün kaygırat ile. İmanга meçitke kelbegenderge kaygırat ile. Allah Taala paygambardın kaygırıp emne üçün uşular imanга kelbedi? Emne üçün uşular namaz okuydu? Emne üçün bular жалгыз Allah'ını bilbeydi de paygambar kaygırgandığı jönündө Kahf suresinin 6. ayatında paygambardı Allah Teala uşunday ispattaydı. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Emi alar bul Kur'an'a işenbedi dep. Alar emi sen paygambar deydi. Emi alar Kur'an'a işenbese alar imanга kelbedi dep sen özüңdü özüң öldürgün kelet deydi. Paygambar imanга İslamga çakırgan kezde adamlar imanга İslamga kelbegen üçün paygambar alarga öte kaygırıp kede Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem toğdan özünü taşlap jibergisi keletiler. Özünü öz öldürgüsü. Neden? Dünya üçün, akça üçün emes, adamların imansız yaşaosundan. Ayya nahyuk li nafsa hazna ala zalalihim. Başkaça aytganda paygambar alardın adaşıp jürgönüne kaygırıp ölgüsü keletiler. Ma anzalna aleykel Kur'ana li tashqa. Taha suresinin 2. ayatı. O Muhammed sağa Kur'an'dı baktısızlık üçün seni kıynalsın dep düşürgön jokpuz. Kitabun unzila ileyke fela yekun fi sadrika haracun minhu. Kur'an'dı sağa düşürdük. Sağa köküröğünde hiç bir kıyınçılık bolbosun. Ve ta'arrada lil bela ve darb min kavmihi. Paygambar öte köp sınavlarga özünün kavmu paygambardı urdu. Tildedi. Fakana yemsahu dima an vecihi. Paygambar özünün yüzünden imanga çakırgan kezde, kafirlar urgan kezde paygambarın yüzünden kan aksa da kandar çiteledi. Emne deydi? Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım benim kavme iman ber. Bular bilbesten beni urvatat. Bular bilbesten taşırgıttı. Bularga sen hidayet ber deytiler. Ve ca'a yevmen melekil cibal. Kündördün birinde paygambarımızga toğlardı kötörgön perişte geldi. Yardalayhi en yetbik aleyhim cibal men havlahum. Paygambarga kelip paygambarın yüzünden kan akıp jatkan kezde perişte gelip kalasan toğdu kötörüp toğ menen jer menen jeksen kılayın bul eldi dedi. Sağa uşunday kılgandık üçün dedi. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem kolun kötörüp dua kılayın degende Zayd ibn Haris aytat korkup kettim. Paygambar jaman dua kılıyor eken. Bul el jer menen jeksen bolup toğlar basıp kalıyor eken dep korktum dedi. Biroq paygambar kolunu kötörüp uşunday kıldı. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım bu kavme hidayet ber. Bular bilbesten jüret. Bilbesten dinge düşman bolup jatat dep. Bul jerde köp sabak ala turgan nerse var urmatly musulman bir tuğan. Biz keyde namaz okuwa, cumaga barwa, başka dese kebirlere katlı eme oluruz. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'de imandan, İslam'dan, paygambardın yüzünen kanda ağızgan kezde de paygambarlarga jaman dua kılgan emes. Paygambar, Allah'ım kavmumdu hidayet ber, bular düşünbesten kılcı. Andan ki paygambar dua kıl. İnni la arju en yukhric Allah min aslabihim men yekul la ilahe illallah. Men ümit kılam, bular ölüp yok bolmasın. Men ümit kılam, bulardan la ilahe illallah degen urpaktar törelerini ümit kılam deydi. Bular deydi, imanga kelbese de Allah'ım senden soranarım, bular da yok kılmasın. Belki bulardan törelgen baldar, kelecek muğundar la ilahe illallah senin dinini kavlalar deydi. Ve kana bil Madine sahabi ismi paygambar, öte sahabalarga öte borker insan eken, berimdi eken. Elestetim.
Madinada Zahir деген bir sahaba var eкен. Аты kim eкен? Zahir. Kana damimul khilqa. Көрүнүш мындай, көрүнүш, сырткы көрүнүш өтө хуник. Wa yatahasha an-nas at-tahaddus ma'ahu. Көп адамдар аны менен отуруп сүйлөшпөйт экен, аны менен тамашалабайт экен, аны менен ойнобойт экен. Wa dakhala an-nabiy suq fa wajada sahabi yatahaddathun wa yatamazahun ma'a ba'dihim. Пайгамбар базарга кирсе, ар бир сахабалар 2-ден 3-тен болуп бири-бири менен тамаша кылып, бири-бири менен сүйлөшүп атат. Wa wajada hadha sahabi bi mufradihi yaqif wahdahu laysa ma'a ahad. Пайгамбар мындай караса, Захир деген сахаба, жана хунигирак болгон сахаба, келбети өтө башкача экен. Жалгыз эч ким жанында жок. Эч ким сүйлөшкүзө келбейт экен. Жалгыз турат. Жалгыз турган кезде фатаракан наби ас-сахабата ва захаба ила сайидина Захир. Пайгамбар жана жанындагы сахабалар таштады дагы, жана жалгыз турган Захирдин жанына чурка барды. Яхтазну мин халфи, артынан келип кучактап алды. Захирдин артынан келип бекем кучактады. Факала Захир: "Арсилни". Фалам ятрукун наби. Коюп жибер" дейт. Бирок ким экенин билбейт. "Коюп жибер", билбейт. Факала: "Вайхак, арсилни". Менден көрөсүн, вайхак деген. Сага вай болуп калмасын деген сөз да. Көрсөтөм, коюп жибер деди. Фатаракаху, кийин пайгамбар коюп берди. Фалтафата Захир, Захир кийин артында караса, фаиза хуа an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, пайгамбар турган экен. Факала: "Ма фарихту би шейин би фархи муласaqati jasadi li jasadi an-nabiy". Захир айтат: "Менин денем пайгамбардын денесиге жабышкандай эч нерсеге кубанган эмесмин" дейт. Эң чоң кубаныч күнү ошол мага болду дейт. Фарадаху наби ан юма, пайгамбар кийин аны мен тамаша кылайын деди да. Сүйүнүп турган кезде пайгамбар да бир капа кылып койду. Тамашалап, фамсака биядихи ва рафа, жана Захирдин колунан кармап мындай көтөрдү дагы. Ва кала: "Ман яштари абдан", ким кул алат деди. Кул сатам ким алат деди. Кимге кул керек деди. Факала Захир, жанагы сахаба айтты: "Изан таджидуни касидан я Расулаллах". О Аллахтын элчиси, мен ошондой арзанмынбы деди. Мени кулдарга теңеп атасыңбы? Ай бидаа рахиса, өтпөй калган товармынбы деди. Ла яштари хад, эч ким албайбы деди. Факала Расул, пайгамбар айтты: "Валакиннака индаллахи галин". Бирок сен Аллахтын алдында баа жеткизсиң. Бул тамаша эле. Сен Аллахтын алдында баа жеткиз, даражаң бар деди. Wa min kalamihi liyusil muslimina bid-du'afa. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү жетим болуп өскөндүктөн өзүнүн бир хадисте угучун бир салават саллаллаху алейхи вассалам: "Ана ва кафилул ятим кахатайн фил жанна ва ашара bis-sababa wal-wusta wa farraqa baynahuma qalilan". Пайгамбар мен жана жетимдерди кепилдик алган, бейиште менен ушундай болот деди дагы, бир аз арасын ачып койду. Мага эң жакын болот деди. Экөөнүн аралыгы канча жакын? Жетимдерди кепилдик алган, жетимдердин жашын арткан, жетимдерге тарбия берген, жетимдерди сыйлаган, бейиште менен ушундай болот деди. Ва хаказа кана ма'ал муслимин ва гайрил муслимин. Пайгамбар мусулмандар менен да, жана мусулман эместер менен ушундай болду. Ва ма аксара шавахид вал мавақил вал аквал. Пайгамбар жөнүндө мындай мисалдар өтө көп. Аллах Таала Тауба сүрөсүнүн 128-аятта "Bil mu'minina rauфур рахим", ал пайгамбар имандууларга эң мээримдүү жана боорукер дейт. Айнил ата. Ауса Абдул Муталиб кабла маутихи, Абдул Муталиб чоң ата жан берер кезинде насаат кылды. Ан янтакила хавиту ила бейт Аби Талиб. Аби Талиб мен өлгөндөн кийин невремди сен ал тарбия кыл деди. Кала лаху: "Аусика би ибни хада хайран". Бу балама жакшы кара деп насаат кылам. Чоң атаны өлүп жаткан кезде баласына: "Абу Талиб, о Абу Талиб, буга жакшы кара, мен насаатымды кабыл ал, мен осуятым ушул" деди. Ва кана ли Аби Талиб 10 мин ал-аулад. Абу Талибтин өзүнүн 10 баласы бар экен. Канча баласы бар экен? Пайгамбар нечинчи болуп келди? Өзү колунда жок адам эле. Элестетиңерби? Бир тамак койгон кезде колдор кандай болот, атаандашат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийинчерээк Фатима бинти Асад дейт, Аби Талибтин аялы, аты Фатима бинти Асад. Мухаммад келгенден кийин ушундай тамак ашка береке болду дейт. Биринчи Мухаммад сен башта дейт элек дейт. Бисмилла, Аллахтын ысымы менен да баштайт эле, тамак берекелүү болуп, бардык балдар менен керен жетет эле дейт.
Пайғамбарыбыз баштамайынша Фатима эне ешкімге қолын ұзаттырбайды эле. Биринчи сен башта дейт эле. Пайғамбарыбыз баштагандан кийин бисмилла деп баарына берекелүү тамак болот эле. Усика би ибни хаза хайр ва кана ли Аби Талиб 10 ва хаза аб сaqil. 11 баланы багыш өтө кыйын. Лизалика лам яжид ан-наби man yatafarrag li tarbiyati. Ошондуктан 11 баланы тарбия кылыш үчүн пайгамбарга жеке бөлүнүп тарбия бере турган эч ким болгон жок. Фатавалла субханаху ва таала ta'дибаху. Ошондуктан Аллах таала өзү пайгамбарга тарбия берип баштады. Пайгамбар кийинчерээк пайгамбар болгон кезинде Абу Бакр Сыдык таң калат да, "Я Аллахтын элчиси, сага ким мындай тарбияны берди?" дейт. Пайгамбар хадисинде айтат: "Аддабани Rabbi fa ahsana ta'dibi." Rabbim мага тарбия берди, эң жакшы тарбияны берди дейт. Пайгамбар эмне үчүн? Төрөлгөн кезде атасы жок эле. Кичинекей кезинен аби, ата деп чоңойбостон, кичинекей кезинен Rabbi, Аллахым, Раббым деп Аллага таянып чоңойот эле. Laqad tantaqil rasul min buyut ila al-buyut mukhtalifa. Пайгамбар бир үйдөн экинчи үйгө өтөт. Биринчи үй Аминанын үйү. Аминадан Абдул-Муталиб, Абдул-Муталибтин үйдөн Абу Талибтин. Fil badiya Bani Saad баягы эмизген жайлоодогу үйлөр. Summa fi bayti jaddi, кийин чоң атанын үйү. Summa fi bayti ammihi, кийин байкесини. Wa li kulli makan zuruf mukhtalifa. Ар бир үйдүн өзгөчө, өзгө ылайык турмушу бар. Wa hadha kulluhu a'ta an-nabi al-quwwa wa salaba. Ар бир жерге барган бул нерсе пайгамбарга өзүнчө күч берди, пайгамбарга жеке өзүнө таянып аракет кылууду үйрөттү. Wal ihsas bil mas'uliyya, жоопкерчиликти өзү сезип баштады. Wa iza kana qad hurima min abawayn mubakkiran, пайгамбар кичинекей кезинен ата энесиз калса да, fa iza hadha al-hurman kana aynul ata, негизи ошо Аллах бир нерсе бериш үчүн бир нерсени алып койгон эле. Пайгамбар келечек ахыр заман пайгамбарлык миссиясын Аллах таала берүү үчүн пайгамбарыбыздан Аллах көп нерсени алып койду. Wa ma suliba min ma'wa abawayn, качан ата эненин кучагынан пайгамбар алыстап калды, экинчи кучакты табат. Чоң атанын кучагынан байкенин кучагына. Из якул Аллах таала Кур'ан-ы Керимде Вад-Духа сүрөсүндө алам яжидка ятиман фаава, ал сени жетим кезиңде таап, сага башпанек жасабады беле. Ал жетим таада өз тарбиясын албады беле. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, нурид ан натааллам мин хаят расул анна шадаид таснау rijal. Бул сабактан бир алына турган нерсе, башка келген кыйынчылыктар, оорчулуктар ар бир адамды эржигит кылып тарбиялайт экен. Бекемдик, жоопкерчилик. Wa anna lahazat dayiq tahmil mafatih al-faraj. Кандай кыйынчылык болбосун, ошо кыйынчылык сага жеңил боло турган ачкычты көтөрүп келет экен. Бирок сабыр керек ошого. Wa anna Allaha la yamna al-mu'mini illa liyu'tihi. Дагы бир нерсени билиш керек экен. Аллах муъминден бир нерсени алып коет экен, эмне үчүн? Экинчи жакшыраак бир нерсени берүү үчүн. Wa la yabtalihi illa biqadri yarfa darajatahu wa yu'li manzilatahu. Аллах табарак ва таала башыңа бир сыноолор берет экен, кыйынчылыктар. Эмне үчүн? Даражаңды көтөрүү үчүн. Laqad ta'arraza sayyidina Nuh. Бул мисал карагыла. Нух пайгамбар 950 жыл пайгамбарлык кылды. Бирок коому шылдыңдады. Коому канча пайгамбарга каршы чыкты. Вадараба, уруштулар пайгамбарды. Ва бa'd zalik najjahu Allahu wa man ma'ahu fis safina. Кийинчерээк Нух пайгамбарды өзү менен иман келтиргендерди кеме менен куткарып калды. Кафирлар бары талкаланып жок болду. Ва юда sayyidina Ibrahim finnar. Улуу пайгамбарыбыз Ибрахим пайгамбарды отко таштады. Оттон чыкты. Summa yusbi ba'da zalik Khalilur Rahman. Кийин Аллахтын эң жакын досу болду. Ва яфкату Яқуб басараhu. Яқуб пайгамбар Юсуф баласын жоготкон кезде көп ыйлагандан көзүнөн ажиз болду. Көзү көрбөй калды. Summa yaud ilayhi basar. Кийин баласын да тапты, көзү да ачылды. Ва яхруж sayyidina Musa min Misr. Musa пайгамбар Египеттен кугулуп чыкты аскерлери менен. Өзүнүн имандуулар. Кийинчерээк Аллах менен туурадан туура сүйлөшкөн пайгамбар болуп келди. Ва юкаллиму Аллах азза ва жал таклима. Ва туттахам sayyida Maryam. Maryam энебизди доомот кылышты. Жаман жолго жүрдү деп. Анын намысы жөнүндө. Кийинчерээк Аллах таала Иса пайгамбарды берди. Иса пайгамбар кичинекей бешикте сүйлөгөн бала болду.
Al-vafa sıfatı mulazima. Paygambardın bir sıfatı, paygambardan hiç ajrabagан bir sıfatı var eken, жақшылықты hiç unutpastan жақшылыққа жақшылық кылуу деген. Kimnin жақшылығы болса, андан 10 есе, 100 есе кылып жақшылық кайтарат экен. Жақшылықты hiç unutпайт экен. Бирок бүгүнкү күндө көп бенделер жамандыкты unutпайт да, жақшылықты тез унутуп коет. Пайгамбардын sıfatı не экен? Жақшылықты hiç качан unutпаган экен. انتقل الرسول إلى كفالة عمه أبي طالب. Peygamberimiz Abu Talib'in üyünde yaşadı. Abu Talib'in ayalı kim idi? Fatıma bint Esad. Ve qamet zavci ammihi Seyyide Fatıma bint Esad ala riayetihi. Fatıma tamak pişirip verdi. Kimin cudu? Ma'annaha turabbi ma'a 10 evlad min evladihi. Oşol lekezde özünün 10 balası var idi. Ve kema zahara vefa'u li Seyyide Halime. Peygamberimiz jana sözümüzün başında Halime'yi nevzigi kanday sıyladı? Çepkeni çeçip verdi, canında oturdu. Yazar vafa li Seyyide Fatıma, Fatıma eneninde жақшылығына kantıp kaytardı. Uşul nersege köngül burudan burada bir salavat sallallahu aleyhi ve sellem. Fatıma binti Asad ve zalika indema vafatiha. Fatıma binti Asad kaza oldu. Peygamber bolgondan keyin. Fakat nazala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma binti Asad'ın Fatıma'nın janazasını okugan kezde, janazаны okup bitkenden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma eneni mürjege koyordan burada Peygamberimiz sahabalarga koybay turgula dedi. Peygamber özü mürjege düştü. Mürjen lahatты bilesiңер ha? Mürjege Peygamber düştü da Fatıma eneni koyo turgan jerge jatıp Peygamber oңго solgo bir kulanıp koydu. Andan keyin ya Rasul söktü bereli degende Peygamber toktogula dedi da özünün üstünde çepkenini çeçip oşo mürjenin içine salıp koydu. Andan keyin Fatıma eneni koydu da kayra çıktı. Sahabalar dedi ya Rasulullah murda hiç kimnin mürjesine düşkön jok eleň. Düşüp jatkanyň emne dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mürje har bir bendeni, mürjenin kısuusu hak. Mürjenin azabı hak. Men mürjege kirip jatıp oңго solgo kulanganın Fatıma enemdi mürje kıspayt dedi. Al emi çepkeniňdi emnege çeçip koydun dedi. Çepkenimdi anın astıga salganım Fatıma enemdin söögü kıyamatga çeyin bugünküdey turat dedi. Men çepkenimin berekesi menen de. Elestedim. Özünün enesi bilen tarbiya kılgan ene. Жақшылыкты hiç kaçan unutkan emes. Summa yara Rasulullah anna ammahu bihajatin ila men yuawinuhu fayarud aleyh. Peygamber keyin karasa Abu Talib öte oğur kıyın bala bağış. Çoğata men de jardan bereyin. 8 yaşında koy kaytarıp başladı. Çarçayt koy kaytarat. Arzumagan pışta kalıp gelet. Kiçinekey koydun sütün ayranın pıştağın uyga kötörüp gelet. Çoğ atası iştebe koydu kiçine balanın kıynalbasın dep. Bирок wa ma zalika Peygamber jok işteymin dedi. Hatta amila fi ra'il aghnam koy kaytardı oşo baylar vahiye mehnatul anbiya. Koy kaytaru peygamberlardan kesbi eken. Bardık peygamberler koy kaytardılar. Emne üçün? Yetaallamuna minha as-sabr ve salaba ve tahammül el-mashaq. Koy kaytarganadan adam sabırlılıkты үйрөнөт экен. Kıyınçılıkta çıdauды үйрөнөt экен. Koy kaytarış oңой эмес экен. Koydun da bir sıfatı sabırlılık. وعندما وصل النبي إلى 15 من عمره عرض على عمه أن يعمل بالتجارة. 15 yaşka kelgenden keyin çoğ atasına bayag baykesinden surandı Abu Talib'ten emi sowda kılıp iştegenge. وهي مهنة تعلم الإنسان صفات الناس. Sowda emne üçün sowda kılınat? Sowda kılgan adam adamdardın adamgerçiligin, sözünde turgandığın, adamdardın sıfatların, insandardın her bir münözlerini үйрөнөт sowda kılgan adam. Lena yahtak bihim ve ya'amiluhum bil mal. Adamdardın kim ekenini bilgin kese oşo akça menen mamile kılganda bilet ekensin. Ve tazar aksaru tabai hilal hadihi taamul. Sowda kılgan sayın adamdardın saga jaşırgan münözleri keyin payda bolot eken, körünöt eken. Ve kul hadihi al-khibrat yaktasibu ar-rasul yudaf ilayhi taamuluhu fil fannul harb. Bundan taşkary Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşo 15 yaşında Mekke'de bir salgılaşуу bolot. Mekke'de oşol yaşagan adamdardın kelişimi buzgan kezde, oşo kelişimdi buzgandarga karşı salgılaşı bolgon kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uruşu, salgılaşı, çeverçiligini de үйрөнөt. Fakane yadrub bin nabl difa'an an hurmatul ashhurul hurum. Ashhurul hurum dep Muharram ayı, Zulqa'da, Zulhicce, Racab ayı 4 ay var. İyik ay dep Kur'an'da Allah Tebaraka ve Teala inna iddete şuhur indallah 12 şahra. Allah Teala asman yerde jaratkan kezdeli aydın sanı 12 ay. Onun içinde 4'ösü
eң ıyık aylar deydi. Salasatun sard ve vahidun fard, üçövi katarga keledi, birövi жалгыз keledi. Salasatun sard üçövi katarga kelgen al Zulqa'da, Zulhijja, Muharram. Hajga jönөгөндөр tinch boluş gerek. Qarakçılık kılınbaydı, uruş jeme bolbaydı. Zulhijja haj kıldat, Muharramda hajlar üylerine Mekke'ne aman jetip geliu üçün. Anan жалгыз kelgende Rajab ayı. Biroq oşol kezde, uşul aylarda da kebirler uşul aydın ıyıktığın buzgan üçün Mekkelik adamlar sallaşıp olgun kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 15 yaşında alarga koşulup oşol ıyık aydın ıyıktığın buzgandarga karşı Peygamber sallaşıp caminin oğ atıp katışat da oşonda uruştun çeverçiliklerinde üyrenöt. Keyinçerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hilfil Fudul Mekke'deki bardık uruğlar elder bir kelişim ant içet. Alar vadada turu jana Mekke'ni korgou oşonday antqa ant içiuge de Peygamber katışkan. Al-i'dad Rabbani Allah Taala'nın Peygamberdi dayardosu. Zalla Rasul sallallahu ya'mal fi ticara ma ammihi Abi Talib. Peygamberimiz özünün baykesi Abu Talib menen 15 yaşından hatta al-25 min umrihi 25 yaşga çeyin Abu Talib menen birge sowda kılıp жүрdü. Hatta arada aleyhi ammuhu Abu Talib an ya'mal fi ticara Sayyida Khadija bint Khuwaylid. Keyin baya baykesi Abu Talib aytdı, "Emi sen Khadija bint Khuwaylid degen bay ayaldın akçalarına oşonu sowdasına işte berdim." Baykesi aytdı. Fawafaqa an-nabi ve lem yetaharraj min al-amal fi maliha. Peygamber makul boldu. Ne bir ayaldın kolda kızmatker bolam, ayalga işteyin bi debesten Peygamber oşo ayaldın sowdasını kılıuga razı boldu. Ve lem takun Sayyida Khadija radhiyallahu anha imra adiye. Khadija ene da jönököy ayal emes edi. Bal kanat marmuqa, bay. Koomçulukta özünün ordunu tutkan, öte namuslu. Sayyida Khadija enebizden bir atı var eken Tahira. Taza, ıyık degen atı var eken. Ve kanat tudiru ticara kabira ve naciha. Khadija enebizden en çoğun emesi var eken, aborotda sowdası. Çoğun sowdası var eken. Ve indama zahaben nabiyyu lil amal fi maliha asnadat ilayhi rihlat ticariye sagira min babit tecrübe. Karang, Peygamberdi birinci akça verip sowdaga jönötkön kezde sınov üçün azırak akça veriptir. Bir denige çoğun bergen emes. Arsalat ma gulamaha Maysara. Maysara degen özünün kızmatkerinde Khadija enebis bunu karap жүрчү kanday mamle kılat, kanday sowda kılat dep janında аңдыган biröydü koşup jönötüp beriptir. Anın atı kim eken? Maysara. Peygamberдің kıymıl hareketin, Peygamberдің adamlarga olan muamelesin, sowdasını үйrönüp geldin. Wa kharaja Maysara salasa rihalat ilal Yemen, 3 jolu Yemen'e barıp geldiler. Mekke'den 3 jolu Yemen'e Peygamber bargan kezde 3-ödü teң Maysara birge barıp geldi. Wa safar min al-ashya allati taj'al insan makshufan amama al-akharin. Safar degende de insandı bir sowdada bilet ekensin, ekinçisi safarga çıkkan kezde bilet ekensin. Safarda köp adamlar kimdigin körsetip koyuyor eken. Ve yaudu Maysara liyaqulu li Sayyida Khadija. 3 safardan keyin Maysara keldi de Khadije'ne aytdı. Lam ara misle hazar racul abadan. Bu kişide adam körgön emes neç kaçan. Fi amanatihi, amanatçıldığında, ve sıdkıhi çinçıldığında, ve cuhdihi hareketinde, fil amel özünün işini atkaruda, ve la yasjud lisanam qat. Hiçbir butqa sıyıngan yok. Hiçbir de jalgandan ant içken yok. Ve naqif huna inda cuhdihi fil amel. Bu jerde musannif kitap жазган aytat, kegile bir sözün aslında iki sızık koyup toktoyuz deydi. Peygamber demne deydi? Ve cuhduhu fil amel. İşinde daim hareket kılat ele degen sözge toktolalı deydi. İşte öte katı işte üçügen. Lianna bazı şebab sebep kebir yaşlar yusibuhun futur bi sur'a ba'da sa'a. Kebir yaşlar 1 saattan keyin çarşap kalat iştese. C 2 saattan keyin. İnne sırrı najah. Ar bir işte iyilik huvel amel mutavasil. Toktavostan iştegendikte 1 saatte iyilikке jetpeysin. 2 saatte iyilikке jetpeysin. Daima çarçabastan işteş gerek eken. Peygamber kanday işteydi eken? Toktavostan çarçabastan. Ve bazlul cuhl. Özünün bar küçün arnaydı eken. Ve la mani'a li da'fit taqa fil amel summa al vukuf. Kede küçün jetpese biraz esalıp kayra ulant deydi. Fil amel summa al vukuf bil buka ve nahif fi salat. Biraz işte de namazda turup ilap dua kıl, iyilikке jetip üçün. Fatilka ibada. Bu şu işinde hareket kılıp es algan kezinde namaz okup dua kılуу bul ibadet eken.
Yanqusu al-kasir min al-wa'il fahm. Бүгін көптөгөн жаштардын, көптөгөн мусулмандарда ушул түшүнүк жок дейт. Жатып алып алма пыш, оозума түш. Андай эмес. Аракет кыласың, иштейсиң. Ибадатыңды да кыласың, ишиңди да кыласың. Ва тасма Сайида Хадича радиаллаху анха васфа Майсара. Майсаранын пайгамбар жөнүндө айтып келгенini Хадича укту энебиз. Фаязид мин иджабиhi би шахсияти наби, пайгамбардын кандай жөнөкөй, кандай аманатчыл, чынчыл жигит экендиги Хадичени дагы ашык болуп калды. Summa tursil ila rihla tijariya ukhra ila Sham. 3 жолу Йеменге жөнөткөндөн кийин 4-чү жолу Шамга, Сирияга көрөк акча вахия мин рихlat tijara asasiya al-kubra, эң негизги соодасы, эң чоң соода биринчи жолу 3 сыноодон кийин анан пайгамбарыбызды кайга жөнөттү? Шамга жөнөттү. Wa yazil at-tijar fi misli hadhihi ar-rihlat iddat asabi hatta yantahu min amri hadhihi at-tijara. Адамдар мындай чоң соодага барган кезде канчалаган жумалар, канчалаган айлар калып кетет экен. Илля анна наби, бирок пайгамбарыбыз ма ин wasala ila Sham, пайгамбар Шамга жетип жетпестен эле алып барган соодасын жолдо сатып түгөттү. Wa ad rabihan muhaqqiqan, кайтып келди өтө чоң соода менен, өтө чоң жеңиш менен, ийгилик менен, бир канча эсе ийгилик менен келди. Wa haza min qimmat an-najah fil amal, пайгамбар ишиндеги эң чокудагы ийгиликке жетти. Fa nabi lam yanjah nijahan mufajian, пайгамбар кокустан эле ийгиликке жеткен жок. Иннама аша яталакка тижариб, пайгамбар аракет кылды. Тажрибадан өткөзгөн мурдагы аксакалдардын сөзүнөн пайдаланды. Юсафир ва яхтак би шууб, адамдар менен мамиле кылды, аралашты. Ва марат бихи зуруфил qasiya, өтө кыйын күндөр өткөзгөн, оор күндөр өткөзгөн. Ва куллу хаза асқал шахсият ва зада хибра, пайгамбарга дагы өзүнүн тажрибасы, өзүнүн өтө данышмандуулугу аша берди. Вализалика нақул би кулли вудух, ошондуктан ачык айкын ушундай деп айта алат экенбиз. Инна тадарруж фикра исламия, акырындык тепкич менен аракет кылуу ислам динибиздин негизги бир багыт экен. Фи тақаддум вал ислах ва тагйир ал-вақи, коомчулукту өзгөртүүдө да, адамдарды иманга чакырууда да, исламга чакырууда исламдын эң негизги бир булагы эмне экен? Акырындык менен тепкич. Марафон чуркаган адамдар билесиңер 42 километр чуркайт. Акырын кете берет. Спортсмендер бар 100 метрге чуркайт. Канча секундда чуркайт? Рекорд 9-8. Бирок ошо 100 метрге чуркаган спортсмендерди 500дүкө, 1000дике, 5000дике, 1 километрдике, 2 километрге чуркасаң чуркай албайт алар. Марафон чуркагандар 42 километрге акырын кете берет. Ошондуктан бүгүн иманга, исламга чакырган биз мусулман бир туугандарыбыз акырындык менен кадамды койгондон кийин кадамыбыз бекем болду, анан экинчи кадам. Бизге бир денеге эле кармаган жерден сындырам дебейсиң. Акырындык менен умтулуп кете бересиң. Чуркап барып 100 метрден кийин отуруп калба. Зиважиху мин Сайида Хадича. Хадича небизге үйлөнүүсү пайгамбардын. Рa'at Sayida Хадича радиаллаху анха фир Расул саллаллаху алейхи ва саллям куллу ма юрагибуха фи. Пайгамбардын өзгөчө адам экендигин көргөн сайын Хадича небиздин ичинде пайгамбарга кызыгуу пайда болду. Ва би хукму амалиха фи тижара. Соодадагы кылган кызматы, аманатчылдыгы, чынчылдыгы. Лам тара ражулан я'мал фи хазал мажал атхар мин Расулилlah. Пайгамбардан тазарак, пайгамбардан адилеттүүрөөк, чынчылыраак эч бир киши иштеген эмес экен. Андан кийин ва бада Сайида Хадича тухаддис садиқатиха Нафиса бинти ал-Мунаббих. Мунаббихтин кызы Нафиса деген Хадича небиздин подружкасы бар экен, курбусу. Курбусуга айтты: "Ана ахлакын наби, пайгамбардын адептүүлүгүн, пайгамбардын ахлакын, пайгамбардын мүнөзүн Хадича небиз кимге айтып атат? Нафиса деген досуна айтты. Ва азаматы шахсияты, кандай өзгөчө инсан, улуу инсан. Ва ламаса садиqa майли Сайида Хадича илен наби факалат лаха. Досу да сезип калды Хадича небиздин пайгамбарга кызыгы бар экенин. Сезгенден кийин досу айтты: "Атухиббуна ан укаллима?" Каалайсың мен акырын айтайын деди. Каалайсың пайгамбарга Мухаммадка сен жөнүндө айтайын деди. Факала лаха фима, эмнени айтасың деди. Калат фи зиваж минк,
Sağa uylenүү jönünde dedi. Faqalat na'am, mayli ayt dedi. Ve la haraca fi vujudil mayl fil qalb. Albatta жүрөктүн бирөөгө мындай бирөөдү жактыруусу, бирөө тарапка оосуда эч бир таң кала турган, уят боло турган нерсе жок. Ал мухим бирок huwa kayfiyat at-ta'bir, ошону кандай айтууда, кантип эме болууда. Ан hazal mayl, ошо жүрөгүн ким бир жака тартканды кантип айтыш, кантип жеткизиште. Fala taf'al ma yughzibullah. Бирок ошону жеткизем деп Аллахнын газабы келе турган, Аллахнын каары келе турган жол менен эмес. Вала тардаһу таалимил ислам, ислам жолуга да, ислам багытына, исламдын жол жобосуна каршы келген жол менен эмес. Түшүндүңбү? Вала хаража фи вujudil mayl. Бунда эч бир таң кала турган уят нерсе эмес экен бул. Албетте жүрөк бул каалайт. Захабат Нафиса бинти ал-Мунаббих ила наби. Нафиса бинти Мунаббих пайгамбарга барды. Ал кезде пайгамбар эмес дагы. Ва хуна нара at-tasarruf ar-raqi. Бул жерде кегиле бир пайгамбарга салават. Адамдардын мамилесинде данышман аялдын бир данышманды болууга бир көңүл бурабыз. Tasarruf ar-raqi al-aqil, акылдуу эң бийик мамиле. Ва мада хуббу ихтирам al-mar'a al-karima, аялды сыйлоо, аялды урматтоо, ли садиqatiha tahira, таза болгон подружканы сыйлагандыктан. Келбай Мухаммад сени Хадича сүйүп калыптыр деген жок. Сага ашык болуп калыптыр, андай мындай деген жок. Кара. Захабат ила наби ва саалат я Мухаммад. Хал тазавважт? Нафисене келди, о Мухаммад, үйлөнгөнсүнбү деди. Кара, аялдардын акылдуулугун. Үйлөнгөнсүнбү деди. Билет үйлөнгөнбөгөн. Фaqala la, пайгамбар айтты жок. Faqalat walima, эмне үчүн бу 25 жашка чейин үйлөнбөй жүрөсүң деди. Faqala, пайгамбар айтты, man yuzawwijuni wa ana faqir. Менде кедейге ким тиймек? Колумда жок, жетим өскөн бечарага ким тиймек деди. Пайгамбар акыркы жаныга жан бергенге чейин. Wa kana yahus liqaribiha wa sadiqatiha. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хадичени өзүнүн жакындарына, Хадичени өзүнүн досторуна да Хадиче үчүн сыйлайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондуктан да Фатх Маккага кайталы, Фатх Макка келген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бая Халима энебизге чапкен салып бербедиби? Кийинчерээк кечинде сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, я Расулаллах, сенин алачыгыңды, сенин палаткаңды кайсы жерге тигели дейт. Кайсы жерге? Меккеге келген. Бүгүн кээ бирлер айтат, Масжиди Харамда жатам деши мүмкүн. 360 бут жок болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин чатырымды Хадичанын мүрзөсүнүн жанына тиккиле дейт. Ошол жерде отуруп, тагатыкча пайгамбар дуа кылып, истигфар айтып, Хадичени өзгө дуа кылып чыгат. Кийинчерээк пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинада үйдө отурган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эшигин бирөө такылдатат. Пайгамбар бая айтпадыкпы, балдарын такылдатканды билет эле. Аялынын такылдатканды билет эле. Аялы эле эмес, пайгамбар үйдүн ичинде отурат да, бул эшикти кагуу дейт. Хадичанын какканына окшоп жатат дейт. Эшиктин сыртында ал адам. Аллахым, хала Хадичанын эжеси болсо керек деди. Дуалдын артында, эшиктин артында. Келип эшикти ачса, Хадича энебиздин бир тууганы Хала деген турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялына болгон сый урматы сүйүүдө бир гана эшик такылдатканына чейин билет экен. Бүгүн биздин эркектер, аялдар билеби? Көөсү кантип звонок басат, кантип эшик такылдатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай вафадар, вафа деген сөз ар бирдин жакшылыгына жакшылык менен кайтарган улуу инсан болгон. Аллах табарак баарыбызды угуучу бенделерден кылсын. Уккан аят хадистерге амал кылуу насип этсин. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар. Аллахумма а'инна ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Allah
الله